Gemeden чыккан Нухтун уулдары булар: Шем, Хам жана Жепет. Хам болсо Канаандын атасы болгон. Бул үчөө Нухтун уулдары. Алардан бүт жер жүзүндөгү адамдар тараган. Нух жер иштетип жүзүмзар отургузду. Ал шарап жасап, андан ичип мас болуп алып, өз чатырында жылаңаш жатты. Атасынын жылаңаш жатканын Канаандын атасы Хам көрүп, сыртка чыгып эки бир тууганын айтты. Шем менен Жепет болсо кийим-кечек алып, өз ийиндерине салып, арты менен барып атасынын жылаңаш денесин жабышты. Алардын жүздөрү тескери карап тургандыктан атасынын жылаңач этин көрүшкөн жок. Нух ичкен шарабынан соолугуп тургандан кийин кенже уулунун эмне кылганын билип калып мындай деди: Канаанга каргыш тийсин, ал өз бир туугандарынын алдында эң төмөнкү кул болсун. Ал дагы мындай деди: Шемдин Кудай теңирине алкыш, Канаан анын кулу болсун. Кудай Жепетти жайылтсын, ал Шемдин чатырларында жашасын, Канаан болсо анын кулу болсун. Нух топон суудан кийин 350 жыл жашады. Нух бардыгы болуп 950 жыл жашап көз жумду. 10 бөлүм. Нухтун уулдары Шем, Хам жана Жепеттен тараган уруунун санжырасы мындай. Топон суудан кийин алардан балдар төрөлдү. Жепет уулдары Гомер, Магог, Мадай, Жабан, Тубал, Мешех жана Тирас. Гомер уулдары Ашкынас, Рипат жана Тогарма. Жабан уулдары Элиша, Таршиш, Китим жана Доданим. Булардан аралдын элдери тарап, ар бири өз тили, өз уруусу, өз эли менен өз жерлерине отурукташты. Хам уулдары Куш, Мисраим, Пут жана Канаан. Куш уулдары Себа, Хабила, Сапта, Рама жана Саптеха. Раманын уулдары Шеба жана Дыдан. Куштан дагы Нимрод төрөлдү. Ал жер жүзүндөгү адамдардын эң күчтүүсү болду. Ал теңдеши жок аңчы эле. Ошондон улам Нимродтой теңдеши жок аңчы деп айтылып калган. Башында анын падышалыгын Шинар жериндеги Бабыл, Эрех, Акат жана Калней түзгөн. Ошол жерден чыккан Ашур Нинебини, Рехобот Ирди Келахты, Нинеби менен Келах аралыгындагы Ресенди курду. Бул чоң шаар. Мисраимден Луттуктар, Анамим, Леябим, Наптухим, Патрустуктар, Каслухимдер келип чыккан. Алардан Пелиштиликтер жана Капторлуктар келип чыккан. Канаандан төрөлгөндөр Тунуулу Сидон, Хет, Жебустуктар, Аморлуктар, Гиргештиктер, Хибиликтер, Арктыктар, Синиликтер, Арбалыктар, Семариликтер жана Хаматиликтер. Кийинчерээк Канаан уруулары туш-тушка чачырап кеткен. Ошондо Канаан урууларынын чеги Сидондон тартып Герарга, Азага чейин, бул жерден Содом, Амор, Адма жана Себоимден тартып Лашага чейин болгон. Уруулары, тилдери, жерлери боюнча Хам уулдарынан тараган элдер ушулар. Жепеттин улуу агасы бардык Эйбер уулдарынын атасы Шемдин да балдары болгон. Шем уулдары Эйлам, Ашур, Арпакшат, Лут, Рам. Рам уулдары Уз, Хул, Гетер жана Маш. Арпакшаттан Шелах төрөлдү, Шелахтан Эйбер төрөлдү. Эйберден эки уул төрөлдү. Биринин аты Пелек, себеби анын ушунда жер бөлүндү. Анын бир тууганынын аты Жоктан. Жоктандан Алмадат, Шелеп, Хатсармабет, Жерах. Адорам, Узал, Дикла, Обал, Абымайыл, Шеба, Опир, Хабила жана Жобап төрөлдү. Булардын баары Жоктандын уулдары. Булар отурукташкан жерлер Мейшадан тартып чыгыш тоосу Сыпарга чейин болгон. Уруулары, тилдери, жерлери боюнча Шем уулдарынан тараган элдер ушулар. Нух уулдарынан тараган уруулардын санжырасы ушул. Топон суудан кийин жер үстүндө алардан элдер тараган.